Ноокатта селден көз жумгандардын саны 7 кишиге жетти. Көбү балдар. Садыр Жапаров селден каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткен Ош облустарында селден жүрүшүнөн улам каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Баткен Ош облусундагы табият кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, сабыр тилейм. Селдин кесепетинен чыракта өмүрлөр кыйылганы туурасында кабарды кабыргабыз кайышып кабыл алдык. Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей эс алууга чыгып айттырбай келген кырсыктан улам тоодо камалып калган 1000ден ашуун жарандарыбыз куткарылды. Белгилеп кетчү жагдай, тиешелүү министрлик, жергиликтүү бийлик органдары биринчи мүнөттөрдө эле болгон күч аракетин жумшашты. Азыркы тапта селдин кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барышууда. Учурдан пайдаланып, четте карап турбай, куткаруучу кызматкерлерге кол кабыш кылып, аттарын берип, жабыркагандарды үйлөрүнө жеткирип, кам көргөн жарандарыбызды да ыраазычылык менен белгилейм. Бул дагы болсо улутубуздун ынтымагынын бекемдигин көрсөттү. Эми мындай окуялар кайталамасын деп Кудайдан тилейли. Селден жабыркагандарга сөзсүз жардам көрсөтүлөт. Мамлекет тарабынан сөзсүз кам көрүлөт. Аларды жалгыз калтырып койбойт деген өлкө башчысы. Акыркы маалыматтарга ылайык Ноокат районунда катталган селден 6 адам каза болгону кабарланды. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Ноокатта селден көз жумгандардын саны 7 кишиге жетти. Көбү балдар. Ноокатта сел агызып кеткен дагы бир аялдын сөөгү табылып, жалпы каза болгондордун саны 7 кишиге жетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматта азыр аялдын аты жөнү такталып жатканы айтылат. Кырсык кечине болгон. Апшыр атада суунун жээгиндеги тапчанда отургандарды сел агызып кеткен. Куткаруучулар 4 кишинин сөөгүн тапкан болчу. Бүгүн дагы 2 баланын сөөгүн алып чыгышкан. Көз жумгандардын көбү балдар. Окуймалардын экөө 11 жаштагы, бири 8, бири 12 жаштагы балдар болсо, бирөө 16 дагы өспүрөм, дагы бири 19 жашта экени кабарланды.